Бүгін Ички иштер министрлигине Мелис Турганбаевдин талапкердин кароонун алдында депутат Равшан Жээнбеков кесиптештерине жогорку кеңештин 2 депутатын жумуртка менен чабып кууп салган Оштогу жаңжал тууралуу айтып берүүгө убакыт берүүнү суранып сөз алды. Ал өз сөзүндө мындай мурдагы ыкмаларды колдонуу азыркы бийликтин кадыр баркын көтөрбөсүн билдирди. Болгону бизге каршылык көрсөткөнү мынакей могул бир кичинекей документ эле. Ушул документибиз үчүн бизди Ошкодагы бүгүнкү күндө ушул депутаттарды киргизбей атат. Мен ойлойм бул башы гана. Эртең күн башкаларыңарга да ушундай болушу мүмкүн. Колубуздан келсе, оппозицияны жок болсо түзөлө өзүбүз. Оппозиция бул бийлик сыяктуу эле мамлекеттин институту. Ошондуктан биз азыркы күндөгү болуп аткан куугунтуктарга жанагындай жаман нерселерди токтотконго аракет кылышыбыз керек. Бул мамлекетибизди жакшы жакка алып барбайт, урматтуу депутаттар. Буга жооп кылып, бийликчил фракциядан төрага Асылбек Жээнбеков эч ким оппозициянын оозун жапкысы келген жок. Азыр жеке адамдардын эмес, партиялардын программасы өтөт деди. Бардына жагабыз деп ойлобогула. Жакпаган жерге барып калышыңар мүмкүн. Силерге ошол жерде эл каршы чыгып калышы мүмкүн. Жеке адамдын программасы өтпөйт эч качан. Партиялардын программасы. Партиянын лидери өзүнө жоопкерчилик ала турган заманга келбесек болбойт. Тополоң болот мамлекетте. Мындай билдирүүдөн кийин наразы болгон депутаттар жаандан кийинки козу карындай турушуп микрофон сурашты. Бирок алардын кээ бирлерине сөз берилип, кээлери сүйлөй албай калды. Оппозиция болгон, Акаевдин убагында дагы, Бакиевдин убагында дагы, бирок кандай оппозиция болгон? Ушул Равшан Жээнбековго окшоп элдин алдына чыккан оппозиция болгон. Бирок оппозициянын тонун жамынып алып, көшөгөнүн артында туруп, бүгүн биз Бакиевдин, Акаевдин бийлиги менен күрөшкөнбүз деген оппозициялар дагы болгон. Ошонун айырмасын билип коюшуңуз керек. Мына ошентип элдин көйгөйүн айтам деп, ошондой стратегиялык пландарды элге жайылтып жеткизем деп жумуртка жегендердин бирөө ден соолугунан дагы ажырап мына алдыбызда отурат. Болот шер. Бир аксакалыбыз ошо жерде Балбай Баатырдын эстелигинин астына келип, Куран окуп туруп, атаңдын көрү заман бузулган экен. Мен ушул заманды кантип оңдойбун, ушул заманда жашаганыма нааразымын деп, бул дүйнө менен кош айтышып кете берди. Бул туура эмес, ошол жерде 4-5 киши бар, ошолордун жасаган иши. Буну жакшылап иликтесе, аягына чыкса болот. Акча төлөнгөн. Массалык маалымат каражаттарында оштуктар деген терминдер кетип атат да. Ал жерде оштуктар жок. Ал жерде өзүнүн жеке кызыкчылыгын коргогон, энесин, атасын, кызын, баласын сата турган адамдар, ал бардык регионда бар. Ошондой 15-20лар. Оштун мэри жасады деп мен ишмен сездим. Ал ким? Ал кече Атамбаевди, Исаковду, Отунбаевди, ошо убактын өкмөттү кууп чыгабыз деп Бакиевге кызмат кылган жигит. Ал басып албады беле эмне? 13 майда 10 жылы. Мен барып аны кууп чыкпадым беле? Көчкө теп. Мына ошого бүгүн жалдырап отурабыз. Мен ойлойм бүгүн, урматтуу Мелис мырза, иш козгогула. Бул парламентке деген жумуртка кыргытылды. Биз деген парламентте деген дебилы деп айтып атсак унчуккан жокпуз. Парламент без мозга десе унчукпайбыз. Парламент ОПГ десе унчукпайбыз. Но ушул экен мегентинетке биз деген бияка Оштун бийлигин чакыралык, мэрияны чакыралык, ошолеки ГУДысын чакыралык дагы ушактан деген сурайлык. Эмне үчүн ушунун баары болду? Жөн калтырбайлык. За честь и достоинство депутатов ответственны вы. Ошол үчүн сизге кайрылып айтып атат да. 2 депутат моюнча мондай окуя бул аябай уят окуя болду. Бийликтин алсыздыгы жөнүндө кабар берет. А бийлигин бекемдейм деп жатып алсыз бийлик. Biz жетишкен 20 жылдан берки баалуулуктардан айрылып калышыбыз мүмкүн. Урматтуу Асылбек Шарипович, ошондон буга внимательно баа берейик. Мындай билдирүүлөрдү төрага микрофон бербей тургандыгын айтып, араң токтотту. Ошентип эл өкүлдөрү Ички иштер министрлигине талапкер Мелис Турганбаевди талкуулоого өтүштү. Анда анын бул багытта тажрыйбасы чоң экени белгиленип, ага уюшкан кылмыштуу топтордун мүчөлөрүнө каршы күрөштү баштоо сунуш айтылды. Ал өз кезегинде маселени көзөмөлгө аларын билдирди. Сиз беш колдой билесиз, ушунча 30 жылдык тажрыйбаңызда ким бүгүнкү күндө Кыргызстанда ОПГнын мүчөсү, ким спортсмен? Ошону сиз колуңузга алып, мына мүмкүнчүлүгүңүз болуп атат, министрсиз, Кудай буюрса, ушуну иликтеп башынан карап чыгышыңыз керек. Ойдогу нерсе, сиз туура айтып атасыз. Муну көзөмөлгө алып туруп, кийим карасы, агын, кызылын,
көөгүн баардыгын даярдап анан эме туруп мунун баардыгын определять этесиз. Мындан тышкары эл өкүлдөрү талапкерди жер жашчылык маселесин чечүү менен кадрларды ротациялоо сапатына көңүл бурууга чакырды. Ошентип жыйынтыгына Мелис Турганбаевдин талапкердин жыйынга катышкан 88 депутаттын баары колдоду. Жыйындын жүрүшүндө Турганбаев кызматка киришсе ички иштер тармагын реформалап, аны министрликтин курамын өзгөртүүдөн баштай тургандыгын билдирди. Элге, мамлекетке калыс иштеп бергенге мен бүгүн сиздердин алдыңыздарда оодамды беремин. Жакшы иштеп берем, сиздер жардам бериңиздер. Азыркы өзүңүздөр билесиздер, кырдаал деле да жеңил эмес. Мына сиздердин колдооңуздар менен мен жакшы иштеп берем. Ишендирип кетем. Рахмат сиздерге. Мелис Турганбаев 16 сентябрда министр Абдылда Суранчиев кызматтан кеткен соң анын ордуна ички иштер министринин милдетин аткаруучу болуп дайындалган. Каныбек Темиров, 7 канал, Бишкек өкүлчүлүгү.